Assalomu alaykum, urmаттуу заманбап мугалимдер, устаттар жана бардык билимге кызыккан жарандар. Бүгүн биз сиздер үчүн эң кызыктуу болгон онлайн тест текшерүү программасы ZipGrade боюнча иштөөнүн экинчи видео сабагын көрсөтүп беребиз. Кантип тесттерди текшерүүнү бүгүн биргеликте үйрөнүп алабыз. Эгер даяр болсоңуз, баштайбыз. Алгач интернет текшерип алабыз, интернетибиз кандай иштеп жатат. Андан кийин өзүбүздө орнотулган браузер аркылуу интернетке киребиз. Google Chrome аркылуу биз киребиз. Бул жерге ZipGrade деп жазабыз. Көрсөтүп өтөйүн. ZipGrade. ZipGrade деп бир жолу жазып, андан кийин поиск беребиз. Бул жерде ZipGrade'дин өзүнүн негизги сайты ачылат. Биз ушул эң негизги сайтка киребиз. Мына. Көрдүңүз, азыр бул жерде бизге орусча сайтты которуп беришти. Бул ZipGrade'дин негизги сайты болуп эсептелет. Биз азыр лист ответ көчүрүп алып, аны Wordко коюп, даярдоону азыр көрсөтөбүз. Кийин кантип приложенияны установка кылуу жана приложение менен иштөө онлайн тест текшерүүнү үйрөнөбүз. Лист ответке бир жолу басабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. 20 суроолук суроону, ушул шаблонду көчүрөбүз. Эмне кылабыз? Мышканын оң кнопкасын басып, сохранить картинку как. Рабочий столго таштайбыз. Сохранить. Мына сакталды. Эми бул жерде жабып, создать Microsoft Office Word. Бул жерге биз ZipGrade'дин шаблонун түшүрөбүз. Вставка, рисунок, рабочий стол, 20 суроолук белгилеп, ставить кылабыз. Мына, көрдүңүзбү? Бул ZipGrade'дин шаблону түштү. Сиз өзүңүз бир листке 2, кааласаңыз 4 жайгаштырсаңыз болот. Мына, биз бир листке 2 ZipGrade'дин шаблонун жайгаштырабыз. Мына, көрдүңүзбү? Даяр болду. Эми ушуну принтер аркылуу чыгарып, окуучуңуздун сааныга карап чыгарышыңыз жана аларга таратышыңыз керек болот. Мына, көрдүңүз, а? Ушуну чыгаруу үчүн файлга басасыз, андан кийин печатка келип, принтерди тандап, печатты басасыз. Өзү чыгарып берет, канча копия болсо. Кийин аны окуучуларга таратсаңыз болот. Эми биз сизге көрсөттүк. Кааласаңыз 50 суроолук, кааласаңыз 100 суроолук кыласыз. Албетте сиз алгач Word вариантта өзүңүздүн тесттериңизди түзүп алышыңыз керек. Ошону эстен чыгарбаңыз. Тестти түзүшүңүз керек. Мисал үчүн, кызыктуу тест деп жазып, биринчи тест, 20 тестке чейин жазып, варианттары менен жазышыңыз керек. Андан кийин бардык тест бүткөндөн кийин өзүңүз ар бир тесттин туура жоопун бир листке жазып коюңуз. Себеби бул ZipGrade программасына киргениңизде приложенияга жоопторду белгилөөдө сизге оңой болот. Тесттерибиз дагы даяр болду деп эсептейик. Эми биз эмне кылабыз? Бул тесттерди дагы, ушул тест даяр болгон тесттерди дагы принтерден чыгарып, окуучулардын саанына карап чыгарабыз. Бирок бул жерге тесттин туура жоопторун белгилебеңиз. Аны сиз башка жерге жоопторду белгилеп коюшуңуз керек, өзүңүзгө керек болот. Эми сиздин экинчи аткаруучу ишиңиз албетте телефонуңуз аркылуу ZipGrade программасын Play Market'тен издеп табуу жана аны установка кылуу. Эгер установка болбосо, демек сиздин телефонуңузда память жетишсиз. Ошондуктан керексиз видеолорду, керексиз сүрөттөрдү өчүрүп, кийин кайрадан установка кылып көрүңүз. Биз азыр бул боюнча видеобузду улантабыз. Даяр болуңуздар, бул дагы сиздерге пайдалуу болот деген үмүтүбүз бар.